Қаладағы оңдолуп жатқан тротуарлардың 2 объектisi толугу менен бүткөрүлүп, 12 көчөдөгү курулуш иштери аяктоо алдында турат. Бишкек мэриясынын маалымат борбору билдиргенде, бүгүнкү күнгө карата капиталдык оңдоо үчүн атайын тизмеге киргизилген 21 көчөдөгү иштин 90% аткарылган. Эң татаал иштер аяктап, объекттерде асфальтка даярдоо жана асфальт-бетон аралашмасын төшөө боюнча иштер гана калганы белгиленет. Белгилүү болгондой, буга чейин мэр журналисттерге пресс-тур уюштуруп, анда борбордогу жаңы оңдолуп жаткан тротуарлар 10 октябрга чейин толугу менен оңдолуп бүтөөрүн айткан. Азыркы күндө 21 тротуарды иш жүрүп атат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 2 жолго толугу менен асфальт салынды, 7 көчөгө асфальт башталды. Калган 12 тротуарыбызга ушу билеки күн ичинде буюрса башталат. Негизинен 90% жумушу бүттүк десек болот, себеби азыркы күнгө чейин ушу асфальт салууга даярдоо иштери жүрүп келген. Эми буюрса калган 10% калды. Эми кайталап кеткенде ушу бир 10 чакты тротуарыбыз бүгүн эртең бүтүп калат, калгандары ушу бир жуманын ичинде бүтөт деген биз пландарыбыз бар буюрса.